Саламатсыздарбы? Мен силерге бүгүн англис тилиндеги C тамгасы жөнүндө айтып бермекчимин. C тамгасын баарыбыз эле билебиз. Бул алфавитте 3-чү тамга A, B, C. Алфавит катары бул тамга C болуп окулат, бирок кээ бирде карасаңыз бул тамга К болуп окулат дагы. Кээде эле карасаңыз бул тамга S болуп окулуп калат. Бул жакта көп киши суроо берет, эмне үчүн C тамгасы кээде К, кээде S болуп окулат деп. Айырмасы эмнеде? К болуп окулат эгерде C тамгасынан кийин эгер I тамгасы кетпесе, эгер I тамгасы кетпесе. Ал эми эгерде C тамгасынан кийин I тамгасы кете турган болсо, же болбосо I тамгасы кете турган болсо, анда бул C тамгасы S болуп окулат. Калган учурда болсо баардыгы К болуп окулат. Мисалы ала турган болсок, бул жакта бир сөз бар. Эгер мисалга ала турган болсок, country. Country деген сөздү билебиз. Мына биринчи тамгасы C, бирок окулушу country. Эмнеге дегенде C тамгасынан кийин I кеткен жок, I тамгасы кеткен жок, башка тамгалар кетип жатат. Ошондуктан бул жакта country эмес, country деп окулат. Country деген сөз биз билебиз. Билбегендер болсо жазып коеюн, бул өлкө деп которулат. Ал эми бул жака биз мисал келтире турган болсок, баарыбыз билген жакшы бир сөз бар. Cinema. Эмнеге С? Себеби дегенде C'ден кийин I тамгасын кетип жатат. Ошондуктан бул сөз cinema болуп которулат дагы. Которулушу кино деп которобуз. Биз киного барууну go to the cinema деп айтабыз. Менин өлкөм Кыргызстан деп айта турган болсок, менин өлкөм Кыргызстан болуп жаткандыктан мен мурунку видеодо айтып өткөндөй эле болуу этишин колдонобуз. Өлкө бул үчүнчү жак, ал деген сөз, демек is деген сөздү алабыз дагы. My country is Кыргызстан деп сиздерге C тамгасын бүгүн айтып бердим дагы. Бул сөздөрдүн окулушундагы өтө маанилүү тамга, маанилүү фонетикалар болуп эсептелинет. Ошондуктан эң жөнөкөй эрежесин эстеп калсаңыздар болот. Эгерде C тамгасынан кийин I же болбосо I кете турган болсо, ал S деп окулат да, калган учурда К болуп калат деп сиздер менен бүгүн RBT trainer